Шайлоонун жытын эртелеп сезген Жогорку Кеңештин вице-спикери Аида Касымалиева жеңил пиар калтырып, ойго тоого чыкканынан бери жарнамалай баштады. Атургай аткада минип сүрөткө түшүп, өзүнчө кайф алганын көрүп атабыз. Буга чейин чет өлкөлөрдү кыдырып, саякатчы баканын образында мактанып келсе, эми жаратылыш койнуна сүңгүп атканы ачык далил. Түпкүлүгүндө өзүн эл менен көп жолугушкан депутат катары тааныткысы келет. Андыгында мындай жасалма жүрүшкө коомчулук деле өз баасын берет. Кечээ Касымалиева көп журналисттин бири катары жүргөндө Алмазбек Атамбаев жардам берип, КСДПнын тизмеси аркылуу депутат кылып койбоду беле. Андай жакшылыкка жамандык менен жооп берип, шефин сатып кеткен кайсы логикага сыят? Бүгүн Атамбаевдин башына аттап кетсе, эртең Сооронбай Жээнбековду да жамандап, андан ары секирип кетпейби? Бир саткан адам ойнок болуп саясаттагы көңгөн ататын кайталай берерин турмуш көрсөтүп келатат эмеспи? Эми канчалык Касымалиева жасалмаланып, кийинки шайлоонун амалы миң көрсө да таасирдүү партиялар кошпой коюшу мүмкүн. Чабал өрдөк мурда учат дегендей, эртең канаттары талып калбаса болот. Социалдык тармактарда буту менен камыр жууруп жаткан адамдын видеосу талкууга түштү. Видеодо белгисиз адам дасторкондун үстүндө чарага салынган унду буту менен тебелеп жууруп жатканын көрүүгө болот. Көпчүлүк интернет колдонуучулар буга ишенгиси келбей жаткандыгын айтышып, камыр эмне үчүн жуурулуп жатканына кызыгышкан. Ал эми айрым колдонуучулар көп сандаган нан жасап саткан жерлерде кээде колдун күчү келбей калган учурда камырды буту менен жуурушарын уккандыгын жазышкан. Видео кайсы өлкөдө жана качан тартылганы белгисиз. Kırış yesin bu. Olduroq kiymabsizda, men bu boshqarmasini olib berardim qattiq. Unni qara mana. Kimdir tagani qoqib shuga so'rasa yana boshqa qilarman-da endi.